Мен бүгүндөн баштап үй бүлөмө тыюу салдым тойбосту жебегиле деп. Сөз башынан болсун, Ыдырыс байкебиз мусулмандарга аябай катуу сөз айтып койду. Тагыраак айтканда, мусулмандар, силер камаласыңар, барыңар деп койду да. Тойбосту эгерде кимде ким арам же болбосо адал деп ушинтип бир сүйлөгөн болсо, мына ушундай адамдарды камаш керек деп сөймөнү мына ушундай кылып эле кезеп туруп айткандай болду да магачы. Демек биз Кыргызстандын өндүрүшү деп аракты ичишибиз керек экен да. Демек биз Кыргызстандын өндүрүшү экен деп биз насыбайды чегишибиз керек экен да. Арамды жей беришибиз керек экен, иче беришибиз керек экен да. Анда биздин коом, биздин урук тукумубуз кандай деңгээлде бузулуп жок болот арамды жей берсек. Алкаштар пайда болуп кетпейби бизде? Ыдырыс байке, ооба мен сизден кичинекеймин. Бирок бул арам менен адалды талкуулай турган сиз менен мага эмес да. Муну шариат илимини билген аалымдар гана талкууласа, мына ошолорго жарашыктуу болот. Сиз экөөбүзгө жарашпайт бул нерсечи. Сиз блогерлигиңизди кылыңыз, мен блогерлигимди кылайын, аалымдар аалымдыгын кылсын. Тагыраак айтканда, урматтуу Ыдырыс байке, мына ушул сөзүңүздү кайтарып алып койгонуңуз эле жакшы. Кыргызстандын өндүрүшүнү биз сөз түрүндө колдойбуз. Тойбосту дагы деле колдой беребиз. Азыркыга чейин мисал келтиргенде колдоо реклама кыл, 100/100 адал болду. Мына Максат Ажы устазыбыз, мына Садбакас устазыбыз, мына арам менен адалды айырмалай турган халал индустриясы, мына муфтият адал деп чыкты. Мунарбек рекламаны кыл десе, мен бесплатный реклама кылып берем мисалы. Мен колдоймун себеби Кыргызстандын өндүрүшүнү. Бирок арам болуп аткан болсо мисалы да, мен тойбосту арам деп айтып аткан жокмун. Болгону күмөндүү болгон үчүн үй бүлөмө запрет кылып койдум. Бирок мен арам нерсени мен балдарыма, жана ата-энеме, бир туугандарыма, аялдарыма жегенге, жедиргенге мен акым жок да, жедирбешим керек. Байке, мен сизди урматтаймын, сыйлаймын. Буга чейин дагы динге болгон кызматыңыз дагы көрүп келгенбиз, кызматыңыз дагы бар. Кыргыз элине жогорку деңгээлде мекенге кызмат кылып келатасыз, Аллах таалам ыраазы болсун. Бирок мына ушул сөзүңүз мусулмандардын качырын кайнатып койду. Мен кечирим сурайм сизденчи, бирок бул сөзүңүздү кайтарып алып койгонуңуз эле жакшыраак.